Шахты Жыргалаң айлыгы деңиз деңгээлинен 2700 метрдей бийик жайгашкан. Кезинде өтө таптуу болгон көмүр казылып, атагы алайга, даңкы далайга жетип турган. Калктын саны да көп болуп, жашоочулардын күнүмдүк турмушу ойдогудай эле. Азыр болсо көмүрген иштебей калгандыктан көпчүлүгү көчүп кетишти. Бүгүнкү күндө 230 түтүндө 1500 адам жашайт. Бирок бардыгы турмуш тиричиликке тең, жакшы жашоодо турушат. Мектепте дагы окуучулардын саны азайып кеткен. Ошентсе да билим берүү жаатында жакшы жетишкендиктер арбын. Гүлназ Урманбетова башталгыч класстардын мугалими. 7 жыл мектеп директору болуп турду. Темирказы Асанбаев атындагы орто мектеби делип, али күнгө чейин өрөөн ичине гана эмес, өлкөгө аты белгилүү мектептердин бири. Айыл аймак башчысы Талгат Мукалаев эртеңки келечек ээлери татыктуу таалим-тарбия алышы элибиздин өнүгүшү дейт. Гүлназдын эмгегин жогору баалайт. Сабак өткөнү, уюштургуч жөндөмү өтө жогору. Бөбөктөрдүн тилин таап, жөндөм шыгын өстүрүүдө мыкты устат. Окууну 1984 жылы Караколдон педагогикалык институтту бүтүрүп, андан кийин жолдошум ошо политехнический институтта окуп, экөөбүз Бишкекте 4 жыл жашап, андан кийин жолдошумду ошо таш көмүргө жолдомо берип, биз ошол жака барып иштедик. Аяктан мен мектепке кирдим. Аякта биз 9 жыл жашап, анан бул жерге көчүп келип, бияка мектепке кирип иштеп калдым. Эми эки мектеп менен салыштыруу айырмачылыгы абдан чоң. Эми ал жерде мугалимдер жетпейт. Ош шаарында аябай мугалимге баардык шартты коюп, иши балдарга кандай бир билим берүүнү аябай көздөшөт да. Анан эми аяктын погодасы абдан ысык болгону менен бул жер биз ысыктан суукка түшүп калдык да. Анан бул жердин шарты абдан татаал, катаал десек да болот. Анан биякта илгери Союз учурунда жалаң орустар жашап отурукташып калгандыктан бул жердеги элдер чындай аябай закончунураак болот. Баягы орус мүнөз да. Анан иштедим. 2000 жылдан баштап 2011-ге чейин тарбия завучу иштедим. Андан кийин 2011 жылы ошо директорлук посту тартуулашып, анан мен ошо 7 жыл директорлук посту иштедим. Жетекчилик кылып келдим. Өзүмдүн иш тажрыйбамда жакшы мектепти алдыга жылдарга аракет кылдым. Көп нерсесин өзгөрттүм. Айыл өкмөтүнүн жардамы менен. Айыл өкмөтү мектепке абдан жакшы жардам берет. Мектепти колдоп келет. Биз ошо Талгат Абдыкадырович менен биргеликте иштеп, мектепке көп өзгөрүүлөрдү алып келдик. Азыркы мурунку мектеп менен азыркы мектепти салыштыруу абдан кыйын. Мурунку мен жаңы киргенде мектеп такыр башка болчу. Азыр эми Курчактын мектебинде эле жакшынакай мектеп болуп турат. Балдарыбыз тилекке каршы шакты иштегенге байланыштуу элдер көчүп кетип, жумушсуз айынан. Балдарыбыз мурун 320-330 болуп келсе, бүгүнкү күндө 140 эле окуучу калды. Балдарыбыз мурун мектепте класста класс комплектибиз да көп болчу. Азыр 11 эле класс комплекти болду. Мурун жаңы мен иштеп келгенде 21 класс комплекти болчу. Азыркы күндө 11 эле класс комплекти, эки тилде, орус, кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектеп. Азыркы учурда балдар параллельный класстар бар болчу, азыр параллельный класстар азайып, бир эле класс менен кетип атат. Кыргыз тили болуп калды. Кыргыз тилде, орус тилинде алып жүрөт. Баягы ата-энелерге айтпадымбы, бияктан орустар көп жашап, орусташып калышкан деп. Анан баары бизде орустарыбыз жок, почти жок десе, 1-2 эле орусубуз калды. Бирок ошого карабастан баары эле баягы орус тилди үйрөнсүн балдарыбыз, алыскы чет мамлекетке барып окушат, анан орус тилинен кыйналат деген менен эле ошентип эле азыр деле орус класстарга көбүрөөк берет да, кыргыз класска азыраак берет. Анан кыргыз классыбыз аз, эми балдарыбыз мына баягы элдин жумушсуздун айынан баары көчүп кетип, азыр класста 10, 12, 15 балдар болуп калды. Ошонусу абдан өкүндүрөт. Балким биздин шакты иштеп кетсе, мына азыр туризм өнүгүп атат. Туризм өнүгүп кетсе, балким бул айыл абдан шаарга, шаар тибине айланып кетсе, балким мектепке дагы көп балдар келет деген үмүттөбүз. Ошол эле тилекти тилейбиз баарыбыз тең. Анда
мугалимдердин баарына иш болот эле да. Ошо мен азыр 4 класста бүтүрүп атам. 1 класстан баштап окуттум. Башында 15 бала болчу, анан улам кетип атып 4-кө чейин азыр 10 балам калды. Балдарым жакшы. 6 кыз 4 бала. 4 отличник, 4 ударник бар. Экөө кичине. Biraz кыйналат, баягы кой аксагы менен жүздөгөндөй. Ошо. Гүлназ жетекчи болгон жылдарда көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Мектепке сентябрь айынын аягынан тарта май айына чейин от жагылат. Анткени кышы узак. Мөмөлүү дарактын ээси мугалимдер, эл ичинде абройлуу адамдар. Акын эжекебиз Үрүниса Маматова мугалимим, эң бир жакын адамым деп жөн жерден ыр жазбаса керек. Бала кезде баарыбызга бакыттын, кызыл нурун чачканыңыз жалганбы? Күн бүркөлөт сизде болбой бүркөлүү, балким күн да нурду сизден алганбы? Адилет бол дегениңиз ариште, сиңип калган жүрөгүмө наристе. Чынын айтсам сыяктанып кетесиз, апам айткан кыдыр менен периште. Көп айтчысыз тарбиясыз кеткениң, өмүрдөгү жол азабын тартасың. Мугалимим, эң бир жакын адамым, алып калгам сизден турмуш сабагын. Рас, Гүлназ мектепте эле мугалим эмес, үйүндө да куду эжей, неберелери нар нерсеге үйрөтөт. Мен көп жерден айтам, биз келечек инвестиция салышыбыз керек депчи. Анан инвестиция деген бул ошол биздин мектептин окуучуларына, келечек жаштарыбызга салышыбыз керек болот. Анан мына Кудай буйрса, биз ошол боюнча көп иштерди алып барып келатабыз. Жыл сайын ошо жакшы окуган окуучуларды стимул кылып, Кыргызстанды кыдыртып жүрөбүз. Андан сырткары мектепте колдон келген айыл өкмөт тарабынан жардамыбызды берип жүрөбүз. Bir 6 жылда убакыт болуп калды. Ошол убакытта жаңы айыл өкмөт башчы болуп келгенде ушу Гүлназ эжекебиз биздин мектептин Темир Хасасанбаевдин баягы директор школ мектептин директору болчу. Анан бул киши менен чынын айтканда көп бир жетишкендиктерге жетиштик, көп нерселердин баарын жасадык. Мына өзүңүздөр көргөндөй мектептин өтө чоң ремонтторун кылдырдык. Мына могу маңдайда турган спорт залыбызды бүтүрдүк, ичин бүтүрдүк деп. Мынан Гүлназ эжейдин баягы чоң бир жетекчиликте сапаты бар. Көп нерселерди убагында туура жеткизип, анан ошо биргеликте ушул мектептин өсүп өнүгүшүнө да салымын көп кошуп келатат азыркыга чейин. Андан сырткары айылдагы мындайча айтканда бир мен ушу көп жерден баса белгилеп айтам. Мугалимдер бул айылдын интеллигенциясы да. Ошо мугалимдерге карап түздөнүшөт элдер. Ошондой сүйлөгүсү келет, кийингиси келет дегендейчи. Ошон үчүн мугалимдерибиз жакшы бир дурус түз жакка кетсе, айылдарды өнүгөт да. Гүлназ эжекебиз ушул айылдагы бирден бир мыкты үй бүлөлөрдүн бири, баягы тарбия көрсөтө турган элге бир жакшы өзүнүн сапаттарын көрсөтө турган үй бүлөлөрдөн Гүлназ өмүрлүктөгөйү Нуридин Давлетовдун да кептешер, кеңешер эң жакын адамы. Нуридин ага экөө студент кезде таанышып, арзып жүрүп баш кошушкан. Бири Көлдө, бири Фрунзеде студенттик күндөрдө кат жазышып, жолугушууга шашылып турушкан. Нуридин Давлетов өтө сейрек кесиптин ээси. Жер алдындагы гендерди изилдеген жогорку билимдүү адис болуп шахтада иштеди. Азыр болсо айыл өкмөттө статкатчы. Гүлназ менен стройотрядда таанышканбыз. Көлдө биз Азамат деген стройотряд болчубуз. Булар болсо Таңчолпонова деп. Анан ошол жерден биз жалаң балдар, булар жалаң кыздар пединститут. Ошол жерден таанышканбыз. Ошол таанышканыма аябай, ошо кезиккениме аябай баягы Кудайга миң мерте рахмат. Анан өзү ушундай шайыр, күлкүсү эле сонун болчу. Сулуу, жумушунда баягы ишмердүү, аябай тың да. Стройотрядда эме болчу. Жана комиссар. Ошо элдерди баштап, баягы кыздарды жакшы иш алып барышчы. Анан төрт балалуу болдук. Ошо балдарыбыз жакшы буйрса
иштеп атышат. Ар ким өзүнүн жумушу менен иштейт. Үйлөнүшкөн баары кичүүсү азыр эмеде окуйт. Окуп атат да. 11-де быйыл бүткөн. Эме компьютер жагынан баягы айтишник болом деп ошол азыр жана сарына арептештирүү болуп атпайбы бүт баары. Бүт ошого айтишник болом деп окуп атат азыр. Гүлназ 1963-жылы төрөлгөн Түптүн Сарыбулагынан билим берүүнүн отличниги, жогорку кеңештен ардак грамотасы жана ондогон сыйлыктардын ээси. Ак Суу районунун эмгек каарманы, жүндөн аргандай буюмдарды жасайт, кийим тигет. Окуучуларына кароо сынактарда түрдүү кийимдерди өзү эле келишимдүү кылып тигип берет. Анан ар дайым биринчилик үчүн күрөшөт. Мектепте чебер колдор ийримин жетектейт. Кол өнөрчүлүккө кызыккандар көп. Артынан ээрчиген кыздар узчулуктун терең сырларын үйрөнүп да калышты. Мен негизи өзүмдүн апам ишмер киши болчу да. Ошол нерсе мен апамдан калса керек деп да ойлойм. Бул менин ошо мындан аркы ошо талантымды ары карай өстүп кеткенге ошо биздин айыл өкмөтүбүз Талгат Абдыкадыровдун салымы бар деп ойлойм. Себеби биз ушу мектепте иштеп атканда Караколдо бир Дамира эже деген бар да. Ошол киши жалаң ушундай боз үй ушундай кыргыздын кол өнөрчүлүгү менен балдар менен иштейт экен. Анан ошону бизге Талгат абабыз бизге алып келип, анан бир 3 күндүк семинар уюштуруп, анан ошо киши бизге ошо философияны, кийиз менен, могуреки чачы менен кандай иштешти көрсөтүп берип, ошол жерде көп бир топ келиндер катышканбыз. Анан ошолордун арасынан бир 3-4 эле алып кеттик да. Анан мен ошо айыл өкмөтүнө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Баягы өрчүй албай жаткан талантымды өчтүп кетти деп. Мына ошондон бери карай уже канча жыл болуп кетти. Ошондон бери карай көптөгөн иштерим бар. Алардын баарын жанагындай белекке келген кишилерге тартуулап берем. Анан конкурстарга катышып, конкурстардан да мектеп ичинде конкурс болуп ошо окуучуларга да үйрөттүм. Анан аякта деле окуучулардын деле баягы таланты бар адамдар окуучулар алып кетет экен. Андактан деле бир 2 окуучу алып кетти. Ошо окуучулар менен райондук, областтык конкурска барып аяктан да биринчиликти алып кеткенбиз ошо эки кол өнөрчүлүк боюнча. Андан кийин азыр чебер колдор деп өзүмдүн классыман, анан жогорку класстан бир 5-класстан бир 10 окуучу жетектейм. 10 окуучу менен азыр бул кийиз менен эмес, мен азыр пластилин менен иштеп атабыз да. Энди деп турбайбы, астында балдардын колундагы моторикасына абдан жакшы жардам берет экен. Мында да бир 2 окуучум аябай кызыгуу менен иштеп, булардын эме иштери республикалык конкурска кетип, аяктан дагы жакшы баа берип, эме ардак грамотасы менен сыйланды. Ошо азыр эми ушул эки иштерим менен алектен иштеп келем. Андан сырткары мектепте конкурстар жүрүп турат, район ичинде болот, айыл ичинде болот. Мен ошо конкурстарга мугалимдерибиз баягы көрүнгөнгө чуркаган көйнөктөрүн, ошо бийге ылайыктуу көйнөктөрүн, кийимдерин тигип берем. Ошо мен ушундай иштер менен алектенем. Бул өзүнчө бир көзгөчө философия менен отурганда адамдын мындай аябай эс алам да. Мектептен кийин чарчайм. Анан ушуну алып отурсам, ушунчалык бир мындай кумарланам да, ушунчалык адамдын мээсине салдырат. Болгон нерсенин баарын унутам да, болгон жан дүйнөмдү ушуга коюп, ушу менен иштегенди абдан жакшы көрөм. Аталып кыргыздан бардыгына майрам би, өргө чапкан жалын жаш өтүп
кетсе табылбас. Эр жигитке шаймаша, эргип бийле карындаш. Эргип бийле, эргип бийле. Эргип бийле. Шуңкаргана таккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай. Кандай адам тим турат, албай жүрөк толкунат. Жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Dilekten kuyup canı gün ötkün, canın barda öçürgü, жалыныңды жүрөктөн. Шарапаттуу дүйнөдөй, шаңга кошун сүрдөбөй, кантип чыдап турасың, карап четте бийлебей. Эргип бийле, эргип бийле. Эргип бийле, эргип бийле. Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай. Кандай адам тим турат, албай жүрөк толкунат. Жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Чагылган, жаралган би жалындан, шат өмүргө жарык болуп шамчырактай жагылган. Күлкү менен жашарып, күн балдары аталып, бийлеп кары жашыбыз бир кумарга баталып. Баталып, баталып. Баталып, баталып. Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай. Кандай адам ким турат, албай жүрөк толкунат. Жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрөк толкунат. Жалпы тегиз бийлесек, жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымак. Гүлназ пластилинден да түрдүү нерселерди жасайт. Сүрөтчү дагы 3 уул бир кыздын ата энеси болушуп, мыкты тарбиялап эрезеге жеткиришти. Азаматы Алмазы жеке ишкерлер. Татына мына ушул айылда апасынын жолун жолдоп мугалим. Даниэли болсо студент. Бардыгы турмуштук туура жолду тандап алышкан. Бир уулу туризмди өнүктүрүү багытында эс алуучулар үчүн чана, баллон теп, көңүлдөрүн ачып кетүүсүнө кам көрүп жатат. Айтор бул үй бүлө эмгекчилдиги, күжүрмөндүгү менен элге үлгү. Жол алыс, кышы катал, жайы салкын деген жери жок. Кыштын узактыгы чилденин чыйрыктырганына көңүлү оорубайт. Тек гана окуткан окуучулары мыкты окуса, элде тынчтык болсо болгону. 1 минутта эс алып отуруу оюна келбейт. Ыгы келсе ишке чыгып, эркекте иштеп, жолдошуна, уулдарына жардамдаш. Аялзат энелер, эжелер, апалар, сиңдилер, жашообуздун күзгөсү, туруктуу туткасы.